Assalamu alaikum угарман. Сиз Жүрөктөрдүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда ыйманды бекемдеген, жүрөккө тынчтык берген аудио китептерди угууга болот. Кулак салып сооп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо жакындарыңызга бөлүшө кетиңиз. Бакара сүрөсү 4-бөлүк. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Эстегиле, биз Исраил урпактарынан Аллахтан башка кудайга сыйынбагыла. Ата энеңерге, тууган тууругуңарга, жетимдерге, бей бечараларга эхсан жакшылык кылгыла. Адамдарга жакшы сөз айткыла, намазды толук аткаргыла жана зекетти бергиле деп ант убада алган элек. Кийин силер бир аз кишилерден башкаңар жүзүңөрдү үйрүп капыр болуп кеттиңер. Ошондо биз силер менен бири-бириңерден каныңарды төкпөйсүңөр, журтуңардан сүргүн кылбайсыңар деп убадалашканда силер буга күбө болуп туруп моюнга алган элеңер. Кийин силер убаданы аткаруунун ордуна бири-бириңерди өлтүрүп, өзүңөрдүн бир бөлүгүңөрдү журттарынан сүргүн кылып, күнөө жана зулум менен аларга зордук зомбулук көргөзүп жатасыңар. Эгер душманыңардын колуна түшүп калган туткундар силердин алдыңарга мени куткарып ал деп келсе, аларга фидия акы төлөп куткарып да аласыңар. Аларды сүргүн кылуу силер үчүн Тооратты арам кылган эле го. Эмне, силер Тоораттын бир бөлүгүнө ишенип, бир бөлүгүнө ишенбейсиңерби? Силердин араңардан ким бул ишти жасаса, китептин бир өкүмүн аткарып, башкасын аткарбаса, анын жазасы бул дүнүйө жашоосунда кордук жана кыяматта катуу азапка жолугушат. Аллах силердин ишиңерден бейкапар эмес. Тооратта согуш туткундарына акы төлөп, бошотуп кетүүгө уруксат берилген болчу. Медина яхудийлери өз ара согуштарда жеке каалоолоруна ылайык келгени себептүү бул өкүмдү аткарышат эле. Бирок ошол эле учурда Тоораттагы бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, сүргүн кылбагыла деген буйрукту аткарышпайт болчу. Ошондуктан Аллах Таала аларды эмне силер китептин Тоораттын бир бөлүгүнө ишенип, бир бөлүгүнө ишенбейсиңерби деп каарып жатат. Дал ошолор гана акыреттин ордуна дүйнө жашоосун сатып алган адамдар. Алардан азап жеңилдетилбейт жана аларга жардам дагы берилбейт. Биз Мусага китепти, Тооратты бердик жана анын артынан Тоорат менен өкүм кылуучу пайгамбарларды жибердик. Биз Мариямдын уулу Ыйсага да өзүбүздүн анык мужизаларыбызды берип, аны ыйык рух менен колдодук. Аятта ыйык рухту кээ бир тафсирчилер, аалымдар Жабрейил периште десе, кээ бирөөлөрү Аллах тарабынан пендесин кубаттоо үчүн берилген ыйман деп түшүндүрүшөт. Ар качан бир пайгамбар силердин каалооңорго жакпаган нерсени динде алып келсе, силер ыйманга келүүдөн текеберленип жана ал пайгамбарлардан бир бөлүгүн жалганчы деп айрымдарын өлтүрө бересиңерби? Яхудийлер жүрөктөрүбүз кулпуланган дешет. Андай эмес. Аллах аларга капырчылыктары себептүү наалат жаадырган. Ошондуктан өтө аз ыйман келтиришет. Бирок бул ыймандары пайда бербейт. Качан аларга Аллахтан өздөрүндө болгон Тооратты тастыктаган бир китеп, Куран жана пайгамбар келгенде, жана мындан мурун капырларга араб мушриктерине каршы дал ушул китеп жана ушул пайгамбардан жардам күтүп жатышкан болчу. Анан качан аларга өздөрү таанып билген нерсе келгенде, ага капыр болушту. Капырларга Аллахтын наалаты болсун. Медина яхудийлери Тооратта алдын ала кабар берилген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакын арада биздин арабыздан чыгат деп күтүп жатышкан. Анткени алар эгер араб мушриктери менен согушуп калчу болсо, жакында биздин арабыздан бир пайгамбар чыгат. Биз ошол пайгамбар менен келип, силерге көргүлүктү көргөзөбүз деп коркутушчу. Анан ошол өздөрү күткөн, тааныган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өздөрүнүн арасынан чыкты. Бирок улуту яхуди эмес, араб Мухаммад эле. Ага Аллах Таала Куран китебин түшүрдү. Аларга Аллахтын алдынан өздөрүндө болгон нерсени, Тооратты тастыктаган бир китеп жана пайгамбар келди. Бирок яхудилер кечээ гана өздөрү өтө ынтызарлык менен күтүп жаткан пайгамбардан жана ага түшүрүлгөн Курандан жүз бурушту жана капыр болушту. Аллах өзүнүн пазилети менен Куранды пенделеринин арасынан өзү каалаган адамга
Мухаммадка түшүргөнүнө көрө албастык кылып, Аллах түшүргөн китепке капыр болуулары, өздөрүнүн сатып алган нерселери кандай жаман. Ошентип алар Аллахтын ачуусунун үстүндө дагы кошумча каар менен кайтышты. Капырларга кор кылуучу азап бар. Алар Тооратты бурмалаганда Аллах ачууланган эле. Эми Куранга капыр болушканда Аллахтын кошумча каарына калышты. Аларга Аллах түшүргөн Куранга ыйман келтиргиле деп айтылса, биз өзүбүзгө түшүрүлгөн Тооратка ыйман келтиребиз дешти. Жана андан башкасына Куранга ал чындык жана алардагы нерсени тастыктоочу болгонуна карабай капыр болушту. О Мухаммад, аларга айт: эгер Тооратка ыйман келтирген болсоңор, анда эмне үчүн мурда Тоорат менен өкүм кылган пайгамбарларды өлтүрчүсүңөр? Жана силерге Муса анык далилдер алып келгенден кийин деле өзүңөргө зулум кылган абалда билип туруп музоого сыйындыңар. Ошондо биз үстүңөргө тур тоосун көтөрүп, биз берген нерсенин динди бекем кармагыла жана моюн сунуп уккула деп ант убадаңарды алганда, алар уктук, бирок моюн сунбадык дешкен жана капырчылыктары себептүү жүрөктөрүнө музоого сыйынуу сиңирилген. О Мухаммад, аларга айт: эгер ыймандуу болсоңор, ыйманыңар буйруган нерселер кандай жаман. О Мухаммад, яхудилерге айт: эгер силер ойлогондой Аллахтын алдындагы акырет жайы бейиш башка адамдарга эмес, жалгыз силер үчүн гана болсо, анда өлүмдү тилегилечи, эгер чынчыл болсоңор. Алар өз колдору менен жасаган аябай көп иштери себептүү аны өлүмдү эч арзуу кылышпайт. Аллах залым адамдарды билүүчү. Сен аларды бул жашоого мушриктерден бетер адамдардын эң сугалагы экенин көрөсүң. Алардан кээ бирөөлөрү 1000 жыл жашоону эңсешет, бирок аны ошончо көп жашоо дагы азаптан ажыратып кала албайт. Аллах алардын бардык иштерин көрүүчү. Айт: кимде ким Жебрейил периштеге душман болсо, анда Аллахтын өзүнө душман. Анткени ал периште сенин жүрөгүңө өзүнөн мурунку китептерди тастыктаган жана момундар үчүн туура жол. Кушкабар болгон Куранды Аллахтын гана уруксаты менен түшүргөн. Кимде ким Аллахка, анын периштелерине, пайгамбарларына, Жебрейилге жана Микаилге душман болсо, анда Аллах ал капырларга албетте душман. Биз сага анык аян далилдерди түшүрдүк. Эми аларга бузукуу адамдар гана капыр болушат. Алар ар качан Аллах Таалага ант убада беришсе, алардан бир бөлүгү кайра буза беришеби? Ындыгында алардын көпчүлүгү ыйман келтиришпейт. Качан аларга Аллах тарабынан алардагы Тооратты тастыктаган элчи Мухаммад келгенде, китеп берилген адамдардан көпчүлүк бөлүгү Аллахтын Кураны, китебин билмексен болуп аркасына таштап коюшту. Ким чындыкка көнбөсө, жалганга көнүп калат. Яхудилер да ушундай абалга туш болушту. Аллахтын акыйкат китебин таштап коюшту эле. Сулайман пайгамбардын падышалык доорунда шайтандар үйрөткөн сыйкырларга ээрчип калышты. Сулайман пайгамбар яхудилердин падышасы эле. Ага Аллах жиндердин, шамалдардын үстүнөн бийлик берип, бардык айванаттардын, куштардын, курт-кумурскалардын тилин билдирген. Бул касиеттер пайгамбарларга гана бериле турган можиза болчу. Ал эми ошол доордогу капыр жин шайтандар элдерге: мына көрдүңөрбү, Сулайман сыйкырчы, келгиле, биз дагы силерге сыйкыр үйрөтөбүз, анан Сулайманга окшош ар нерсеге өкүмдар болуп каласыңар деп яхудилерге сыйкыр үйрөтө баштады. Шарият боюнча сыйкыр капырчылык. Сулайман капыр сыйкырчы болгон эмес, бирок адамдарга сыйкырды үйрөткөн шайтандар капыр болушкан. Кийин Аллах адамдарга можиза менен сыйкырлардын арасын ажыратып берүү үчүн азыркы Ирак мамлекетиндеги Вавилон Бабыл деген шаарга Харут менен Марут деген эки периштени адам кейпинде түшүрөт. Алар элдерге можиза менен сыйкырдын айырмасын таанытып, можиза бул пайгамбарга гана бериле турган нерсе. Ал эми сыйкыр илимин жиндер дагы, адамдар дагы билишет.
жана бири-бирине үйрөтө алышат. Можизаны адам адамга үйрөтө албайт. Можиза бул Аллахтан белеги, сыйкыр бул капырчылык. Аллах силерди сынаш үчүн бизди сыйкыр илимин менен жиберди. Напсиңерге алданбагыла. Биз фитна, адамдарды сыноо үчүн жиберилгендер болобуз. Сыйкырды үйрөнүп капыр болуп калбагыла дешти. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы кээ бир яхудилер дагы Сулейман сыйкырчы болгон деген ишеним менен сыйкыр үйрөнүшкөн. Пайгамбарыбыз сунуш кылган Куранды артты көздөй таштап ыргытып жиберишип, сыйкыр илимине берилип кетишкен. Алар сыйкыр менен өздөрүнө жакпаган кишилерге зыян жеткирүүнү, эр катындардын арасын ажыратып же ысытып жиберүүнү адат кылып алышты. Сулейман капыр сыйкырчы болгон эмес, бирок адамдарга сыйкырды үйрөткөн шайтандар капыр болушкан. Жана Вавилондогу Харут жана Марут деген эки периштеге түшүрүлгөн нерсеге сыйкырга ээрчип калышты. Ал экөө биз фитна адамдарды сыноо үчүн жибергендер болобуз. Сыйкырды үйрөнүп капыр болуп калбагыла деп насаат айтпай туруп эч кимге үйрөтүшкөн эмес. Ошентсе да яхудилер алардан эрди катындын арасын ажырата турган нерселерди үйрөнүшөт. Алар сыйкырды үйрөнгөн яхудилер Аллахтын уруксааты болмоюнча аны менен эч кимге зыян жеткире алышпайт. Жана алар пайдалуу нерсени эмес, өздөрүнө зыян жеткире турган нерселерди үйрөнүштү. Алар яхудилер аны сыйкырды сатып алгандар үчүн акыреттен насип жок экенин билишет болчу. Жандарынын азапка калуусунун эсебине сатып алган нерселери кандай жаман. Алар муну билишсе кана эми алар ыйманга келип такыба болушса, Аллах тарабынан болгон сооптор жакшы эле го. Кана эми алар муну билишсе. О, ыйман келтиргендер, Раина дебегиле, унзурна дегиле. Жана Аллахтын аяттары менен пайгамбарлардын хадистерин уккула. Капырларга жан ооруткан азап бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дин өкүмдөрүн үйрөтүп жатканда алар бизге көңүл буруп жайыраак окуңуз демекчи болуп, сөздүн түз маанисинде Раина дешет болчу. Бирок кыңыр көңүлдүү яхудилер бул сөздү угаар замат пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды шылдың кыла башташты. Анткени алардын тилинде дагы башка уңгудан келген чыккан Раина деген сөз бар. Болуп анын мааниси наадан, акмак дегенди билдирүүчү. Алар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип Раина деп тийише башташты. Ушул себептен Аллах Таала мусулмандарга Раина сөзүн ушул эле сөздүн дагы бир синоними унзурна деген сөзгө алмаштырып айтууну буйурду. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.